Кыргызстандын билим берүү тармагын реформалоо жана анын ичинде 12 жылдык окуу тартибине өтүү учурдун талабына айланууда. Дээрлик бир нече жылдан бери көтөрүлүп келе жаткан бул маселе коомдун кызуу талкуусунан түшүү элек. Мындан улам 4-март күнү өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда президенттик администрацияда атайын жыйын өткөнүн жана кандай бүтүмгө келишкенин Минкап төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook баракчасы аркылуу билдирген. Жыйынга өлкө башчы, билим берүү министри, окумуштуулар, тиешелүү органдардын өкүлдөрү катышып кеңири пикир алышкан. Мамлекет башчысы да бул маселеге көңүл буруп, тынчсыздануусун билдирип, бардык тобокелдиктерди эске алуу менен билим берүүдөгү реформаны этаптарга бөлүү менен дыккат ишке ашыруу чечимин кабыл алды. Башкача айтканда, баштапкы ойлонуштурулган шартта эмес, акырындык менен улам кемчилдиктерин жоюп, жетишпегенин толуктап отуруп ишке ашыруу чечими кабыл алынды. Буга макул болсок болот. Ошентип Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүнү этап менен киргизүү улантылары маалым болду. Мында билим берүүнү трансформациялоо 6 жаштан тартып бир окуу жылын кошуп коюу менен гана чектелбей тургандыгы, окутуунун сапатын жогорулатууга, мектеп программасынын жүгүн жеңилдетүүгө жана билим берүү системасындагы көйгөйлөрдү жоюуга багытталгандыгы айтылууда. Азыр биз ошо негизги багыттан эч кандай башка жакка бурбайбыз. Ошо трансформациялоону улантабыз. Бирок ошол кандайча барабыз? Кайсы кадамдарды биринчи шилтейбиз? Ошонун үстүндө азыр ошо деталдуу планды иштеп атабыз. Билим берүүнү трансформациялоодо алгач тобокелчиликтер эске алынат. Анын негизгилеринен бири болуп инфратүзүмдү түптөө же кошумча мектеп имараттарын куруу. Ал үчүн алгач өлкөнүн кайсы жерлеринде бул маселе курч көйгөй экенин аныктоо. Бүгүнкү күндө калк жыш жайгашкан Бишкек шаары кошумча имараттарга муктаж. Ошондой эле Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында да бул көйгөй бар. Баарында ошолор баягы калк жыш жайгашкан жерлер да. Баягы региондордо бизде окуучу орундары жетиштүү. Жетишсиз жерлерден дагы берип атабыз, кайсы жерге бизге мектептер керек экени. Анан бул 12 жылдыкка өтүүдө биз абдан мындай кылдаттык менен инфраструктуралык ушул суроого өзүнчө мамиле кылганбыз. Ошон үчүн ушу республикадагы ар бир мектептин директору, анан директордун орун басары менен анализ жасалган да. Быйыл 80 миңдей бала мектепке мурдагыдан ашыкча келет. Ал үчүн 3 миңден ашуун класс жана 3 миңден ашуун мугалим даярдалышы керек. 12 жылдык жаңы системага өтө турган класстарда иштей турган мугалимдер өзүнчө окутулат. Ал 2 багытта жүргүзүлөт. Биринчиси сентябрь башталганга чейин мугалимдер окутулуп, жаңы окуу жылына ишке кирет. Андан соң биринчи, экинчи каникулда да улантылат. Үчүнчү каникулда да окутуу пландаштырылууда. Жаңы моделге өтпөгөн мугалимдерде даярдыктан өткөрүлөт. Анан окутуу негизинен 3 форматта, биринчиси көбүнчө онлайн форматта болот. Анан мугалимдердин суроосун эске алып, офлайн форматтагы да болот, бирок онлайн форматтагысы көбүрөөк болот да. Анан сырткары аралаш форматта. Башында офлайн форматта көзмө-көз жолугушуп, маселелерди талкуулап, проблемаларды талкуулап таанышып алгандан кийин анан онлайн улантылат. Бүгүн бизде ушундай багыты эң көп колдонулган формат болуп эсептелет. Анан жаңы келген мугалимдер кандай эмненин эсебинен чечилет дегенде, биз 3 миңден ашык мугалим деп атпайбызбы? Аларды биринчиси мектептин бүтүрүүчүлөрү бар, жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү бар, бул колледждин, анан университеттин бүтүрүүчүлөрү. Экинчиси кайра даярдоо мугалимдери бар. Бул бардык университеттерде кайра даярдоо бар. Ошондой эле биздин республикалык институтта дагы кайра даярдоону былтыр ачканбыз. Мына быйыл 2 айдын ичинде алар дипломдорун алып калышат да. Мындан сырткары мурдагы 0-класс болуп эсептелген наристе 480 сааттык мектепке даярдоо программасы мектептин системасына өткөрүлүп берилет. Ошентип буга чейин 0-класс болуп келгендер мындан ары 1-класс болуп кабыл алынат. Ал эми бул окуучулар окууну 11-класстан эмес 12-класс болуп аяктайт. Ошондой эле мектепке чейинки окуткан мугалимдер дагы 1-класстагыларды окута баштайт. Муну менен муктаж болуп жаткан 3 миңден ашыгыраак мугалим маселеси чечилмекчи. Андан сырткары жерлерде, айрыкча бул Нарын областында көп экен, орун жок болгондуктан көп мугалимдер бош жүргөн жерлер бар. Ошондой мугалимдерди дагы биз кайра даярдоо аркылуу, окутуу аркылуу анан 1-класска тартсак болот. Балдарыбыз мектепке өтө эрте барып кыйналат, дагы 1 жыл узак окуйт деп көпчүлүк ата-энелерди тынчсыздандырып жаткан жаңылыш пикир. Бул тууралуу билим берүү министри Догдургүл Кендирбаева Кабар маалымат агенттигине берген маегинде дагы бир жолу белгиледи.
Оба, бул жаңылыш пикир. Бүгүнкү күндө бала бакчалардан жана башталгыч класстардан окутуп жаткан сабактарды 1-класска өткөрөбүз. Ошондо азыркы 11-класс деген сөз 12-класс менен алмашып калат. Бир жыл узак окуйт деген жаңылыш пикир. Кесипке эрте багыт берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Мектеп билим берүү системасы оңолмоюнча жогорку окуу жайлар уланбайт. Ошондой эле мурункудай эле 12 жыл бою окубайм дегендер үчүн кесиптик техникалык билим алуу мүмкүнчүлүктөрү кала берет. 12 жылдык билим берүүгө байланыштуу артыкчылыктуу иштер 4 багытта жүргүзүлөт. Инфраструктура класстар менен камсыз кылынат жана жабдылат. Билим берүү стандарттары, мазмун, окуу китептери, мугалимдерди окутуу, билим берүү методикасы өзгөртүлөт. Бүгүнкү биздин билим берүү методикасы жаңы 12 жылдык билим берүүдө баягы класс эле өзгөрбөйт. Биз негизгиси бул методикалык жактан өзгөрөт. Ал эмнени билдирет? Бул бүгүнкү күндө биздин окутуп аткан көп предметтерибиз турмуштан алыстап калган. Ошон үчүн азыркы жаңы моделде бул компетенттүүлүк мамиле өтүлүп аткан материалдардын баары турмуш менен байланышта чечилет. Экинчиси баланын эмотиясына көңүл бөлүү, баланын мүнөзүн калыптандырууга дагы өзгөчө басым жасалат. Бул баланы инсан катары каралат да, анын инсандык сапаттары. Ушул багытта биз билим берүү стандартын даярдап атканда билим берүү стандартынын өзөгүн бул баалуулуктар түздү да. Билим берүү тармагы өлкөнүн ар бир үй бүлө мүчөлөрү үчүн, алдыңкы келечек үчүн маанилүү. Мындан улам коомдун кызуу талкуусуна алынып, ушул кезге чейин жаңы система тууралуу толук жана жөнөкөй түшүндүрмө берилбей жаткандыгы көпчүлүккө ар кандай ой салууда, дейт профессор Алмазбек Ахматалиев. Ал эми бул системаны түптөө татаал каржылоону талап кылары да маалым. Бирок дүйнөлүк практиканын алкагында бул система кеңири колдонулат жана колдоого алынары да белгиленет. Проблема эмнеде? Проблема ошол азыр 11-класс деген түшүнүк бар да. Ага чейинки жанагы бала бакчада даярдап аткан, жанагы 100 сааттык, 400 сааттык деген мектепке даярдыктардын баарын биз ошо класс катары эсептебей атпайбызбы? Бул экинчи жагдай да. Үчүнчү жагдай бул балдардын баягы башкача айтканда окуудагы нагрузкасы. Күнүнө мисалы 2-класстын баласы, 3-чү, 4-чү, 5-класстын баласы bir 8 саат, 9 сааттан окуп атса, үртеген рюкзакты көтөрүп алып барып атса, анан ошол возрасттагы балага мисалы күнүгө bir 7-8 саат окуш канчалык деңгээлде керек биринчиден, канчалык деңгээлде бул кооптуу. Бул бала да бул ден соолугу болуш керек, убагында тамак ичиш керек дегендей маселе. Эгер 12 класс болсо, анда биз 11 жылдагы нагрузканы дагы bir жылга чоебуз. Ошондо күнүмдүк нагрузка балага азаят деген bir идея. Эске салсак, 12 жылдык окутуу системасы боюнча ата-энелер тарабынан тынчсыздануулар пайда болуп, алар 1-класска бара турган балдар кичинекей болуп калат деп чочулап турганы талкууланган эле. Ал эми адистер жаңы окутуу системасында 1-класстын өзгөчөлүгү сабак оюн түрүндө өткөрүлөт. Эң негизги басым бул жерде балага билим берүү эмес, анын социалдашуусуна маани берилет. Бала өзүн кантип алып жүрөт, башка балдар менен мамиле түзө алабы, тапшырманы топ менен иштей алабы, өзүнүн пикирин айта алабы, айлана чөйрөдөгү көрүнүштөргө реакциясын билдире алабы, мугалим менен адекваттуу сүйлөшө алабы. Ушул маселелер негизги болуп эсептелет. Ошондуктан 1-класста балдардын билими текшерилбейт. Жашы жеткенине карап окуу процесси уюштурулат. Алардын окуу мөөнөтү 45 мүнөт болбойт. Убактысы кыскартылат жана 1, 2, 3 класстарга баа коюлбайт. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.